Рыспек Акматбаевдин өлүмү Крим дүйнөнүн кандуу тереши. Кылмыш дүйнөсүнүн ана башы аталып, ошол жылдары саясатка чейин аралашкан таасирдүү фигура Рыспек Акматбаевдин өлүмү эмнеге буга чейин ачылган эмес? Анын өлүмү саясатка байланышы барбы же криминалдык таасир талаш болгонбу? Көлбаевдин киллеринин көрсөтмөсү. Коопсуздук комитети буйртма киши өлтүрүүлөр сериясына тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө көп жыл мурда атылган Рыспек Акматбаевди өлтүрүүнү маркум Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапияев, Болот Самсалиев, Марат Райымбеков уюштуруп ишке ашырганы аныкталганын билдирди. Рыспек Акматбаевди жок кылууну жогоруда аталган катышуучулардын баары аткарышы керек болгон. Бирок адам өлтүрүү учурунда автоунаанын рулунда Райымбеков, ошондой эле кылмышты көзөмөлдөө үчүн автоунаанын артында Көлбаев отурган. Анапияев менен Самсалиев Камчы Көлбаевдин чыгышын күтпөстөн Рыспек Акматбаевдин маңдайынан атып, андан кийин белгисиз тарапка ис жашырып кетишкен. Бул фактылар Камчы Көлбаевдин киши өлтүргүчүнүн киллеринин көрсөтмөлөрүнүн негизинде аныкталды. Анын аты жөнү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн айтылбайт деп белгиленет УКМКнын маалыматында. УКМКнын 13 декабрда тараткан маалыматында Рыспек Акматбаев 2006 жылдын 10 майында Бишкек шаарына жакын жердеги Көкжар айылында атып өлтүрүлгөн. Анын мечиттин жанынан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаада жүргөн белгисиз адамдар курал менен аткылашкан. Акматбаевдин башына жана көкүрөгүнө ок тийип, ал алган жараатынан улам окуя болгон жерден каза болгон. Ошол эле учурда тергөөнүн версияларында киши өлтүрүүнү бир кылмышкер жасаганы көрсөтүлгөн. Ал бет кап кийип Акматбаевди Калашников автоматынан атканы, андан кийин автоунаага түшүп Бишкек шаарын көздөй из жашырып кеткени айтылган. Бирок УКМК киши өлтүрүүнү жогорудагы аты аталгандар уюштурганы аныкталганын билдирди. Атайын кызмат бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси менен кылмыш ишин козголуп, резонанстуу экенине карабай белгисиз себептер менен кылмыштын бети ушул убакка чейин ачылбай келгенин белгиледи. Учурда атайын кызмат мындан тышкары Камчы Көлбаевдин жана анын кылмыштуу топторунун ушул сыяктуу башка кылмыштарга катышканын аныктоо жана ачууга багытталган тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканын билдирди. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер, кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. УКМК Акматбаевдин өлүмүнүн себебин ачык айткан жок. Көлбаев, Анапияев, Самсалиев жана Райымбеков оболу УКМК Акматбаевдин өлүмүнө айыпталгандар жөнүндө кыскача айтып берели. Кыргызстандагы Кримтөбөл Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Кылмыш дүйнөсүндө мыйзамдагы ууру макамын алган. Кыргызстанда саясий коомдук турмушуна аралашып, таасирдүү ири мафия түзгөнделген Көлбаев баңгизатка байланыштуу АКШнын кара тизмесине кирген. Анын уюшкан кылмыштуу тобунда 100дөгөн мүчөсү бар экени айтылган. 1973 жылы туулган Алмамбет Анапияев 2015 жылы Беларуста киши колдуу болгон. УКМКнын маалыматында ал Көлбаевдин жакын адамдарынын бири болчу. 2003 жылы адам уурдоого байланыштуу 8 жылга соттолуп 3 жылдан кийин мөөнөттүү мурда абактан бошотулган. 2011 жылы адам уурдоо, каракчылык, мыйзамсыз эркинен ажыратуу беренелери менен сыртынан айыпталып, издөө жарыяланган. Анапияевдин мурдагы президент Бакиевдер менен жакшы мамиледе болгону да айтылып жүрөт. Ал эми Болот Самсалиев 1972 жылы туулган. Кылмыш дүйнөсүндө Боха Казарманский деген ат менен белгилүү болгон. Расмий маалыматта Самсалиев дагы Көлбаевдин жакыны жана Крим чөйрөдө Бишкектин көзөмөлдөөчүсү болгон. Ал адам өлтүрүү, каракчылык боюнча соттолгон. 2006 жылы аны Бишкекте белгисиз адамдар өлтүрүп кетишкен. Рембо Кайман аты менен таанылган Марат Райымбековду 2007 жылы үйүнөн белгисиз адамдар уурдап кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Кримтөбөлдүн өлүмү кандуу окуялардын башталышы. Кыргызстан эгемендик алган жылдары кылмыш дүйнөсүндөгү таасирдүү фигурага айланган Рыспек Акматбаевдин өлүмү ачылган эмес. Акматбаевди кимдер атканы жана анын өлүмү саясатка байланыштуу же кылмыштуу топтордун ичара арыздашуусу болгонбу али күнчө белгисиз. Кримтөбөлдүн өлүмүнүн себептерин божомолдош үчүн 2005 жылдардагы окуяларды эстейли. Акматбаевдин бир тууган иниси Тынчтыкбек Акматбаев 2005 жылы жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Ал ошол жылы 20 октябрда парламенттеги коопсуздук жана коргоо комитетинин төрагасы катары Чүйдүн Молдовановка айылындагы түрмөдөгү тополоңдон кийин барган учурда киши колдуу болгон. Бул түрмөдө дагы бир Кримтөбөл Рыспек Акматбаевдин сөөгөчтүү душманы Азиз Батукаев отурган.
Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп кое берсеңиздер болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица кылып салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып кое берсеңиздер болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебиздин Илхандай көрсөтүп койгон да акыркы операциясында ушул мына төмпөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп багандай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буюрса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ыхсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буюрса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буюрса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буюрса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буюрса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Ошол мезгилден тарта Рыспек Акматбаев коомчулукка ачык чыгып саясатка аралашкан. Акматбаевдин ондогон тарапташтары Бишкекте митинг баштап, премьер-министр Феликс Куловдун кызматтан кетишин талап кылышат. Кулов менен Батукаевдин байланышы бар деген Рыспек Акматбаевдин инесинин өлүмүнө ошол кездеги өкмөт башчыны ачык күнөөлөгөн. Феликс Куловдун айтымында Тынчтыкбек Акматбаев Жогорку Кеңештик коргоо коопсуздукка байланыштуу комитетин жетектеп жаткан учурда Рыспек Акматбаевдин иши Жогорку сотто каралып жаткан. Кулов бул боюнча Акматбаевтерди сындап чыккандан кийин ал үй бүлө менен мамилеси бузулат. Андан кийин депутат Тынчтыкбек Акматбаев түрмөдө киши колдуу болот. Ошол учурда өкмөт башчы Кулов президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен кандуу окуя болгон жерге барган. Мен барып түрмөнүн жетекчисинин орун басарынан эмне болгонун сурадым. Ал депутат бир нече адам менен кирген, баардыгы өлүп, жараат алды деп билдиришкен. Мен бир нерсе кылып депутатты алып чыгалы дедим. Мурат Суталинов, ошол кездеги ички иштер министри, азыр Атайын бөлүктөгү күч кызматкерлери келерин айткан. Мен кечинде күч кызматкерлери түрмөгө киргенин, кооптуу экенин, кан төгүлүп кетерин айткам. Түрмө жетекчисинин орун басары абактын ичиндеги общакка чалайын деди. Кайра менин телефон номурумду билет, албай жатат дегенде жиним келди. Сен номуруңду билсе кандай тартип болгон деп нааразы болгом. Менин жардамчым чалса премьер-министр өзү кирсин деген экен. Ошентип менин жардамчым түрмө жетекчисинин орун басары болуп кирдик деп эскерген Кулов. Кулов Акматбаев тирешинин түйүнү ошол маалда Кулов Батукаевди деги эле тааныбай турганын, депутаттын өлүмүнө кылдай тиешеси жок экенин кайталаганы менен Акматбаевдин туугандары ишенген эмес. Мен ошол түрмөгө киргенде Батукаевди биринчи жолу көрдүм. Кирсем өзүнүн бөлмөсү бар экенин учурашкандан кийин мага чай куюшту. Бир ууртадым дагы тирүү калгандар барбы десем баары өлгөнүн айткан. Мен кыжырданып ким атканын сурагам. Ал 20-ка деген кайманаты бар Руслан Абдулин дегенди көрсөткөн. Мен Абдулин сен соттолосуң дедим. Батукаевке бардык түрмөлөргө чалып тынчтандырасың деп айттым. Анткени ошол маалда бардык түрмөлөрдө соттолгондор администрацияны басып алган. Ошондон кийин Рыспек Акматбаев мага каршы митинг уюштурду. Анткени атасы Кулов абакка курал киргизип, Тынчтык Акматбаевди аттырган деп коюптур. Рыспек Акматбаев менин туугандарымды өлтүрөм деп билдирген. Мен дагы Акматбаевди өзүм атам деп ачык айткам. Кийин башкалар атып кетти деген Кулов. Бул ошол кездеги бийлик аны кызматтан алуу үчүн Акматбаевтерди колдонгон деп божомолдойт.
Президент Курманбек Бакиев туугандарын кабыл алып, депутаттын өлүмү дыкаттуулуктан деп убада бергенден кийин митинг токтотулган. Ошентип Акматбаев 2006 жылы саясатка аттанаарын ачык айтып, анын алдыдагы парламенттик шайлоого катышуу магы билине баштайт. Бирок ага карата кылмышы болгондуктан талапкер болушуна тоскоолдук жаралат. Буга байланыштуу март айында Акматбаев жүздөгөн тарапташтары менен кайрадан митингге чыккан. Кримтөөл ошол кездеги өкмөт башчысын ачык коркутууга өткөн. Bir айдын ичинде Кууловду кызматтан кетиребиз деп сентябрда эле айткансыңар. Кана кеткени кетмек түгүл, менин досторумду четинен өлтүрүп жатат. Же эмне кылалы? Биз дагы Кууловду азыр кирип өлтүрөлү, биз ага даяр болуп келдик деген цитатасы жазылган Азаттыктын архивинде. Саясатка коркунуч жараткан криминал. Ошол жылдары саясатка активдүү катышып депутат болуп жүргөн Кубанычбек Исабеков криминал менен саясатчылар аралашып, бийлик аларды өз кызыкчылыгына пайдаланып жүргөн деген. Анда Феликс Куулов премьер-министр болчу, аны ишикке чык, болбосо кирип терезеден ыргытып жиберем деп коркуткан. Бул ошол кезде кандай абал болгонун айтып турат. Кылмыштуу топтун лидери элди чогултуп келип өкмөт башчыны чык деп жатпайбы? Эски аянттагы чатыр тигип кетпейбиз дешкен. Мен ошондо Рысбек менен жолуктум. Айтып калышат, ошол кездеги президенттик администрация Бакиев Кууловдон демин ажыратып, ага басым көрсөтүү үчүн караларды колдонгон деп. Ал убакта Үсөн Сыдыков деген аксакал администрациянын жетекчиси болгон, деди Исабеков. Акматбаев өткөргөн митингтерге ошол кездеги президент Бакиев өзү чыккан учурлар да болгон. Ошол кезде Эдил Байсалов баштаган активисттер криминалдын саясатка келишине каршы акцияда өткөрүшкөн. Кыскасы, Акматбаев апрель айында Балыкчы округундагы шайлоодо 80% добуш менен жеңишке жетип, бирок БШК анын үстүнөн сот иши бүтө электигине байланыштуу мандат берген эмес. Май айында ал киши колдуу болгон. Ошол кездеги укук коргоо органдары криминалдык таасир талашы болгон десе, айрымдар буга саясий боек сүртүшкөн. Бирок анын өлүмүнүн себептери айтылган эмес. Рысбек Акматбаев менен Азиз Батукаевдин тиреши. 1960 жылы Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында туулган Рысбек Акматбаев 1990 жылдары уюшкан кылмыштуу топ түзүп, өзү анын башында турган. Ал Дене тарбия институтунда окуп, бокс боюнча спорттун чебери болгон. Ар кандай маалыматтар боюнча 1990 жылдары биринчи аялы киши колдуу болгон, 2005 жылы баласы табышмактуу жагдайда каза тапкан. Акматбаевдин өзүнө дагы бир нече жолу кол салуу болуп, ажалдан кутулган. Криминал жөнүндө жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу Акматбаев менен Батукаев бири-бирине өч болгонун айтат. Ошол 90-жылдарда Кыргызстанда эле эмес, Орусия сыяктуу көп өлкөлөрдө криминал күчөгөн. Кыргызстанда Азиз Батукаев түрмөдөгүлөр менен кошо кылмыш дүйнөсүн түзүштү. Алар ишкерлерди тоноп отметка ала башташкан. Негизи эле рекетчилик күчөп баштаган. Анан аларга каршы Акматбаевдер чыкты. Бири-бирин өлтүрө баштады. Акматбаевдер спортивный мир деген топ болуп, спорт мектептердеги институттардагы спортчуларды өзүнө тарткан. Эл арасында Орусиянын Белый Лебедь деген ырайымсыз түрмөсүндө отуруп сынбай келген айтылып жүрөт. Ошентип отуруп таасир артып, бийликтин көзөмөлүнөн чыгып кеткен, деди журналист. Акматбаев бир нече кылмыштарга айыпталып, соттолуп чыккан, кээ бир кылмыштар боюнча акталган. Бир топ жылдан бери оор кылмыштарга шек саналып тиздөөдө жүргөн Рысбек Акматбаев 2005 жылы иниси Тынчбек Акматбаевдин коштоосунда прокуратурага келип сурак берип чыккан. Ошентип Акматбаев айыпталган иш боюнча сот башталат. Ал шектелген чуулган кылмыштардын бири 2004-жылы өлтүрүлгөн ИИМдин кызматтык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси полковник Чындыбек Алиевдин өлүмү болгон. Соттордо кримтөбөл кылмыштарды четке кагып келген. 2008-жылы ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Дмитрий Федоров 2005-жылы киши колдуу болуп көз жумган Каска. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөп, жамынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен кызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримдагы кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем, мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин, дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле, жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат, мен өз көзүм менен көрүп атам. Мына мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин. Үсөн Кудайбергеновду Рысбек Акматбаев менен Нурлан Коноев атканы билдирген. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Куулов ошол кездеги ыкчам маалыматтарга таянып, бир топ чуулган өлүмдөргө Акматбаевдин тиешеси бар экенин айтып жүрөт. Алгач Көлбаев Акматбаевге кол салган.
Экөө өлүп респект жарадар болгон. Көлбаев башында Акматбаевдин айдоочусу болгон. Эмнеге өлтүргүсү келген? Анткени Акматбаев башаламандык кыла баштаган. Акматбаев көп кишилерди өлтүрө баштаганда Көлбаев кылмыш дүйнөсүнүн түшүнүктөрүнөн сырткары иш кылып жатканына нааразы болгон. Алар ошентип тирешип баштаган. Эртеби кечпи бири-бирин атмак. 1990-жылдардан кийин мен ички иштер министринин орун басары болуп турганда биринчи жолу соттолгон. Кийин анын адамдары Үсөн Кудайбергеновду өлтүрдү. Белгилүү спортчу Раатбек Санатбаевдин өлүмү боюнча дагы анын кишилери болгон. Ошол кезде Акматбаев улуттук олимпиада комитетинин жетекчиси болгусу келген. Санатбаев ага талапкер эле, деди Феликс Кулов. Азыр Беларуста качып жүргөн Курманбек Бакиевдин тушунда 30га жакын буйртма адам өлтүрүүлөр орун алып, депутат, саясатчы, спортчу, ишкерлер анын курмандыгы болгон. Өлкөнүн эгемендүү тарыхында 2005-2010 жылдан кандуу окуялар менен эсте калды. Ошентип Акматбаевдин 17 жыл мурдагы өлүмүнүн ачылышы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Саясат талдоочу Адил Турдукулов мындай пикирин ортого салды. Бул УКМКнын версиясы болуп жатат. Укуктук жактануучулар аккан дегенден алыс болушубуз керек. Ар бир бийлик криминалды өз кызыкчылыгына пайдаланып келген. Кереги жок болуп калгандан кийин жок кылып коюшкан. 17 жылдан кийин чуулган кылмыштын ачылганы жакшы, бирок айыпталгандардын баары өлгөндөн кийин эч ким чындыкты билбейт, айтып берчү киши жок, деди Турдукулов. Кыргыз бийлиги криминалга каршы аеосуз күрөш жарыялап, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген кишилердин кармалганын байма-бай жарыялап жатат. Ага удаалаш эле күч органдары 2005-2010 жылдагы кылмыш дүйнөсүндөгү кишилер аралашкан өлүмдөрдүн бети ачылганын жарыялашты. Маселен, Ички иштер министрлиги 2010 жылы киши колдуу болгон Кримтөөлүү Максат Карасартовдун өлүмүнүн бети ачылганын кабарлады. Тергөөдө бул кылмышка шек саналып, маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү, буга чейин бир нече жолу соттолгон 42 жаштагы адам кармалып, камакка алынды. Ал кылмыштуу чөйрөдө протез деген кайман ат менен белгилүү экенин кошумчалаган. Ал мындан тышкары 2008 жылы Чолпон Ата шаарында Кримтөөлүү маркум Рысбек Акматбаевдин тууганы Кубанычбек Коноевдин өлүмү боюнча да шектүү катары өтүп жатат. Максат Карасартовдун өлүмүнө уюшкан кылмыштуу топтун дагы бир мүчөсү Дөө Чыңгыз кайман аты менен таанылган Чыңгыз Жумагуловдун да тиешеси бар экенин билдирди. Ал былтыр 30-июлда Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы камерада бычакталып каза тапкан. Милиция Акматбаевдин жакын тууганы Кубанычбек Коноевдин өлүмүнө шектүүлөр да кармалганын жарыялады. Алар да Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү экени кабарланды. Кубанычбек Коноев жана анын эки уулу Мирлан жана Нурлан 2006 жылдан кийин киши колдуу өлүм тапкан. ИИМдин маалыматында Нурлан жана Мирлан Коноевдер Акматбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү деп эсептелип келген.